Бүгін 27 майда Талас облыстық ішкі іштер башқармалығының басшысы Азенбек Қозыкеев ішкі іштер органдары менен тығыз қызматташып, Талас облыстық ішкі іштер башқармалығының жаңы имаратының құрылышына олуттуу колдоо көрсөткөн бир катар демөөрчүлөргө ішкі іштер министрлигинин медалдарын, ардак грамоталарын тапшырды. Азенбек Қозыкеев колдоо көрсөткөн бардык демөөрчүлөргө ішкі іштер министрлигинин жетекчилигинин жана Талас облыстық ішкі іштер башқармалығынын өздүк курамынын атынан терең ыраазычылык билдирип, аларга бекем ден соолук, иштерине ийгиликтерди каалады. Дайыма ден соолукта болуп, эрте менен шашып келген кызматыңыздар болсун, кечинде шашып барганда тосуп алган жакшынакай жадыраган үй бүлөңүздөр болсун. Ак жолто имарат болуп, ушу биздин Кыргызстаныбыз өркүндөп, өсүп, гүлдөп, элибизде тынччылык болуп, бөөдө кырсыгынан тышкары болуп, ишиңиздерде ийгилик болуп иштеп жүрө бериңиздер. Ак жолто имарат болсун. Эми Мындан сырткары кызматта жетишкен ийгиликтер үчүн Талас облустук ички иштер башкармалыгынын бир катар кызматкерлерине Ички иштер министрлигинин медал жана ардак грамоталары тапшырылды. Сыйлык тапшыруу аземинен соң демөөрчүлөр жаңы курулган имараттын шарттары менен таанышып чыгышты. Өз кезегинде колдоо көрсөткөн демөөрчүлөр ички иштер министрлигинин жана Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигине ыраазычылык айтышып, жаңы имаратка салым кошкондуктарына сыймыктана тургандыгын билдиришти. Имарат жаркырап өзгөчө табитте, заманбап стилде курулуш иштери жүргүзүлгөндүгүн, жаңы форматта иштөөгө толук шарт түзүлгөндүгүн белгилешти. Мына биздин Талас жеринде ушундай, ушул жер жаман болуп, свалкада болуп турган жер эле да. Ушундай кылып көрүп бердиңиз. Анан ушундай сиз көрүп берип, иш баштап аткандан кийин, ушу ички иштер министрлигине чоң рахмат. Ушундай чоң имарат курдуңуздар. Анан биз ушу Талас шаарында жашап турган жеке ишкерлер жөн тура алган жокпуз. Сизге рахмат, ушинтип бизге кайрылып, ушундай түшүндүрүп, жакшы сөздөрдү айтып, биз колдон келишинче жардамыбызды берип турабыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Чындап келгенде мен курулуш тармакта көп жылдан бери иштейбиз да. Мындай имаратты мен сырттан көрүп көп байкаган эмесмин. Бүгүн кирип чын эле мындай таң калып, мындай баа берип жатам. Бийик деңгээлде болуп тур. Сизге чоң рахмат. Ушу демилгени көтөрүп, мына Талас шаарынын көркү ачылып, мына ушу жер бир убакта баарыбыз эле билебиз да. Бул жер мындай чаң болуп, лай болуп, ушу жердин баардыгы мындай курулбай бир курулуш болуп жатпады беле. Ушундай сонун кооз имаратка айланды. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик болсун. Таластагы, Кыргызстандагы андан ары өнүгүп, ушундай жакшы
мекемелер, ушундай жакшы зданиялар курулу берсин. Угулан Омоканович Ниязбековдун атынан терең ыраазычылык билдирем. Ар дайым салымыңыздарды кошуп жүрө бериңиздер. Биз болсо элдин коопсуздугун камсыздоо боюнча түнү күнү талыкпай эмгектенебиз деп биз силерге ишендирип айтып кетемин. Талас областтык ички иштер башкармалыгы эмес, мына биз угуп көрүп атабыз, канча жерлерге салымыңыздарды коштуңуздар, ушунустан тайбаңыздар. Силерге терең ыраазычылык, өздүк курамдын атынан терең ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздердин салымыңыздар үчүн. Рахмат.